Адам уурдап көрүстөнгө алып барып iPhone тартып алгандар кармалды. 2021 жылдын 12 сентябрында ММ аттуу жаран $1300 iPhone 12 үлгүсүндө уюлдук телефонун ошол эле күнү саат 3:00 чамасында Чортеков, Күйкова көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде физикалык күч колдонуу менен ачык эле тартып алган белгисиз адамдарга карата чара көрүү өтүнүчү менен кайрылган. Андан кийин аны күч менен белгисиз маркадагы унаага отургузуп, шаардын четиндеги көрүстөндөрдүн бирине алып барып кол салышкан. Бул факт Бишкек шаарынын Ленин рибине катталып, Кылмыш жаза кодексинин 201 беренесинин 1 бөлүгүнүн 2 бөлүмү, каракчылык жана 170 беренесинин 1 бөлүгүнүн 2 бөлүгү адам уурдоо менен сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Тергөө иш-чараларынын негизинде кылмышка шектүүлөр 1999 жылы туулган Аны жана 1997 жылы туулган КБ кармалган. Алар тергөө кызматына жеткирилип, Кээри кылмыш процедуралык кодексинин 98 беренесине ылайык Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын ийимден убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкектин Ленин райондук соту шектүүлөргө карата 2 айга СИЗО 1 камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасын аныктады. Учурда кармалгандардын кылмыштын башка фактыларына катыштыгы бар экендигин аныктоо боюнча тергөө амалдары жүрүүдө. Бүгүн 31 октябрда Бишкектеги опера балет театрында кыргыз эл жазуучусу белгилүү драматург Байжиевди акыркы сапарга узатуу зыйнат өтүүдө. Жазуучуну акыркы сапарга узатууга Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, Маданият министри Азамат Жамангулов жана маркумдун жакын санаалаштары келди. 3 даражадагы Манас жана Данакер орденинин ээси Байжиев 29 октябрда 86 жаш курагында көз жумду.